Бүгүн 17 апрель Төө Ашууда катуу жааган кардан улам тыгын пайда болду деп билдирди айдоочулар. Видео 17 апрель күнү эртең менен тартылган. жылдын февраль айында 30 жаштагы келиндин жанс денеси өзү жашаган үйдө асынган абалда табылган. Биздин телеканалга маркумдун атасы Жыргалбек Абдыкадыров акыйкатты издеп кайрылды. Ал кызынын өзүн өзү асып алганына ишенбээрин айтат. Анын айтымында күйөө баласы кызын муунду өлтүрүп, андан кийин асып койгон. Атасынын айтымында кызы канжалган, чекеси жарылган, кокосу кыйылган абалда табылган. Ал эми күйөө баласы анын сумканын жибине асынып алганын айткан. Мен кызымды сумканын кичине боосу көтөрө албайт болчу деген ата окуя тууралуу айтып берди. Азыр улам ушуну ойлой берип, эмне кылып жүргөнүмдү деле билбей калам. Ар кайсыны ойлоном, көптөн бери жаман болуп жүрөм. Апасы күндө таң эрте кеч ыйлайт, кээде түшүмдө көрөм деди атасы. Мен сиңдим өзү өлдү дегенге ишенбейм. Жашоого деген жакшы ниеттер бар болчу. Эч качан 3 баласын таштап кетпейт болчу. Ошол күнү чалып жакшы эле сүйлөшкөнбүз. Саат 6:30 атам чалды. Мен ишенген жокмун. Ал сабалган, кызгана берчү. Экөө сүйлөшүп эле үйлөнүшкөн. Ага чейин дагы кызганычтын айынан кол көтөргөн. Анда көгөл кылып сабаган болчу. Алсыз эркек ошентет деп урушканбыз. Кечирим сураган. Биз ал күнү эмне болгонун баласынан сурадык. TikTokко эмне киресиң деп апам экөө урушкан. Атам сабаган деди. TikTokто киргени үчүн сабаган деп ойлойбуз. Күйөө балам мени тийген эмесмин деп койду дейт маркумдун эжеси.